эл дагы эле унчукпайт. Өзү барбы бизде коом? Барбы? Мен айтат, этият бол, этият бол, этият бол, этият бол. Күйгөнүмдөн айтып атам мен. Мен этият болоюн, сиз этият болуңуз, бул этият болсун, тигилер этият болсун. Кыргызстан эмне этиятчылардын өлкөсү. Эмне болду сага, кыргыз? Эмне мынча этияттанып калдың? Жериң кетип баратат, унчукпайсың, сууң кетип баратат, унчукпайсың, кызың камалып атат, унчукпайсың, байбичек кемпирлериң камалып атат, унчукпайсың, жаш балдарың зордукталып кетип баратат, унчукпайсың, күнөөсүз бардыгы түрмөдө отуруп атат, унчукпайсың. Эмне болду, кыргыз айланайын? Не болду? Мына электр тарифи көтөрүлүп атат. Мына бүгүн 4-күн көтөрүлгөнү баары бир. Башта ушул коом өкмөттү, бийликти көзөмөлгө алат эле да. Электр энергияга бааны 65 тыйынга көтөрүп коем деп не деген азаптарга калды бийлик? Куулуп кетти го. 65 тыйынга. Азыр канча болду? 1 сом. Ал белгилүү даражасы. Андан кийинкиси канча болду? 2 сом 13 тыйын. 2 сомдон ашырып кетти 1 киловаттын. Унчукпайт го. Анан сизге окшогон кесиптештер суроо берет. Эмне болот эми? Эмне болсо ошол болот дейм. Эмне кылыш керек эми? Баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп эле, баягы эле айтып аткан 3-4 депутат эмне өлкө жалгыз ошолорго керекпи? Келечек ошолорго керекпи? Мамлекет ошолорго гана керекпи? Кумаркана ачса деле кол чабасын, барып бата бересин. Мына эми букмекер ачабыз дейт. Жер издеп атат, баардык жерде букмекер ачабыз дейт. Аладал дейт. Казинодагы дейт. Тиги атагымда келбейт. Бизде кыргызда аны тергеп же доңуз же кара кийик деп коет. Кара кийик менен аракка караганда адалыраак деп муфтият чыгарбаган чечимди бир киши чыгарып коюп атат. Айыпсыз кишилерди бул айыптуу, бул чыккынчы деп ал коюп атат. Бизде караңыз, кечээ ушул маселени койду да. Биздин жарандарыбыз Өзбекстандан келген бадыраң менен помидорлордун баасы арзан болуп, биздин дыйкандарды демпинг болуп атат деди. Биз ошолорго мындай бир кандай бир атаандаштык түзө албай атабыз деди. Баягы Польшанын дыйкандары койгон маселени койду да биздин депутаттарга. Биздин депутаттар эмне деп жооп берди? Сен бузукусуң, сен провокаторсуң, сендейлерди деп ызырынат. Бул эме болду? Ошол жерде отурган бүт дыйкандардын маселесин бир жигит көтөрүп койду, калгандары тымпыйып унчукпай отуруп атпайбы? Коом. Анан сиз мага суроо бересиз, каяка барабыз? Коом кайда барса ошол жака барабыз. Кандай дейсиз сиз? Же мен туура эмес айтамбы? Туура айтасыз. Ошо айткандарды дагы жанагы басма сөз айтып атканда массалык маалымат каражаттарын ошолорду айткан, жазган, анан өкмөттүк эмес уюмдардын ошолордун баарына кысым көрсөтүп атат. Ошого эми жеке мындай кысым көрсөтүп эмнеңди ала алат? Өмүрүңдү ала алабы? Жок. Өмүрүңдү жараткан берген, жараткандан өзү алат. жаап атат. Жапса жапсын. Кимисин жабат? Баарын жабабы? 7 миллиондун баарын жабабы? Мына ушундай маселе ушунда турат.